Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы коомдук мониторинг жана жарандык көзөмөл. Сабактын планы: коомдук мониторинг жана жарандык көзөмөл түшүнүгү. Коомдук мониторинг, жарандык көзөмөл. Демократиялык мамлекеттин негизги милдети адамдын жана жарандын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу. Бирок коом тарабынан кайтарым байланыш же көзөмөл жок болгон учурда бийлик өз милдетин так жана натыйжалуу аткара албайт. Көзөмөлсүз бийлик коррупцияга дуушар болот, өз билгенин жасайт, мажбурлоо куралдарын кыянаттык менен пайдаланат. Батыш Европа өлкөлөрүндө жана Америка Кошмо Штатында коомдук көзөмөл маалыматты ачыктоо боюнча атайын ишенимдик актыларды кабыл алуу, жарандар, коммерциялык эмес уюмдар, мамлекеттик органдардын алдындагы кеңештер, комитеттер тарабынан контролдоо жолу менен камсыз кылынат. Батышта коомдук көзөмөл деген сөз айкашы колдонулбайт. Борбордук Азияга коомдук мониторинг жана жарандык көзөмөл түшүнүгү эгемендүүлүктөн кийин келген. Көбүнчө эл аралык уюмдар өздөрү тарабынан берилген гранттардын максаттуу пайдалануусун көзөмөлдөө иштерине жергиликтүү жарандарды тартуу максатында аталган иш-аракеттерди уюштурган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында коомдук мониторинг жана жарандык көзөмөл калыптанып келе жатат. Алыскы региондордо да эл өзү тарабынан чогулган каражатты максаттуу пайдалануу максатында коомдук кеңеш түзүп, бийлик органдары менен бийликте иш жүргүзө алат. Коомдук мониторинг — бул мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктоодо, жарандардын керектөөлөрүн жана талабдарын эске алуу, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине көзөмөл жүргүзүү максатында жүзөгө ашырылат. Коомдук мониторинг төмөнкүдөй жол менен ишке ашат. Мамлекеттеги жарандык коомду өнүктүрүүнүн абалына талдоо жүргүзүү. Жарандык коомду өнүктүрүү боюнча жарандарды жана коммерциялык эмес уюмдарды тартуу. Жарандык демилгелерди алып чыгуу жана аларды колдоо. Мыйзам долбоорунун коомдук экспертизадан өткөрүү. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине коомдук көзөмөл жүргүзүү. Мамлекеттин ички жана тышкы саясатын аныктоодо жана ишке ашырууда сунуштарды иштеп чыгуу жана башкалар. Коомдук мониторингдин уюштуруучулары болуп Кыргыз Республикасынын Коомдук Орто Кеңеши эсептелинет. Коомдук Орто Кеңеши атайын жобонун негизинде иш алып барат. Жерлерде коомдук мониторинг жүргүзүүчү органдар ушул жобонун негизинде өздөрүнүн жоболорун иштеп чыкса болот. Коомдук мониторингдин жыйынтыгы боюнча тиешелүү жоопкерчиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар тарабынан милдеттүү түрдө каралууга тийиш болгон жыйынтыктоочу документти даярдайт. Ошондой эле бул боюнча коомдук талкууларды, коомдук угууларды, коомдук текшерүүлөрдү жана коомдук экспертизаларды өткөрүүгө демилгелөөгө укуктуу. Коомдук мониторинг массалык маалымат каражаттарын пайдалануу менен ачык айкын жүргүзүлөт. Жарандык көзөмөл. Жарандык көзөмөл чечимдерди кабыл алуу, ишке ашыруу жана алынган натыйжага баа берүү этабында бийликти коом тарабынан көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берген механизм. Бул механизмди күчтүү жарандык коом гана ишке ашыра алат. Жарандык көзөмөл укугу жарандык өз өлкөсүн башкаруу укугунан келип чыгат. Жарандык көзөмөлдүн эң чоң артыкчылыгы бийлик органдары жана кызмат адамдары тарабынан адам укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулуусуна бөгөт коюу боюнча укуктук чараларды колдоно алат. Бийлик тарабынан коомдук кызыкчылыктардын сакталышын камсыз кылат. Жарандык көзөмөлдүн субъектисине төмөнкүлөр кирет: Кыргыз Республикасынын жарандары, коммерциялык эмес уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар, массалык маалымат каражаттары, коомдук палаталар, комиссиялар жана кеңештер, саясий партиялар. Жарандык көзөмөл объект боюнча төмөнкүдөй болушу мүмкүн: мекемелерди көзөмөлдөө, мисалы түрмөлөрдү, мектептерди, аскер бөлүктөрүн жана башкаларды. Ишмердүүлүктү көзөмөлдөө, мисалы коомдук транспорттун ишин, жеңилдетилген дары-дармектер менен жабдууларды, бюджетти түзүү, жарандардын арыздарын кабыл алууну жана башкаларды. Жарандык көзөмөлдүн критерийлери: укуктардын сакталышын көзөмөлдөө, кызыкчылыктардын сакталышын көзөмөлдөө, кызматтын сапатын көзөмөлдөө, мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө,
стандарттардын жана регламенттердин сакталышын көзөмөлдөө. Жарандык көзөмөлдөөдө эки чектөө негизсиз болуп саналат. Текшерүү процесси коомдук байкоочудан атайын кесиптик билимди талап кылбашы керек. Укуктардын жана кызыкчылыктарын сактоо-сактабоо жөнөкөй байкоо аркылуу аныкталышы мүмкүн. Жарандык көзөмөл — бул жарандардын бийликке таасир этүүсүнүн эң жөнөкөй жана демократиялык формасы. Жарандык көзөмөлдөө ыкмалары түздөн-түз байкоо жүргүзүү, даттанууларды чогултуу, маектешүү. Мисалы, байкоо жүргүзүүнүн төмөнкү ыкмалары колдонулат: шайлоо участогунда шайлоонун мыйзамдуу өтүп жаткандыгына, соттук жол-жоболордун аткарылышына, дарыканаларда дары-дармектердин жеткиликтүү баада сатылышына, коомдук транспорттун линия боюнча каттап жаткандыгына, коомдук жайларга, майыптар үчүн шарттарга жана башкаларга байкоо жүргүзүү. Жарандык көзөмөлдүн натыйжаларын белгилөөнүн ыкмалары: сакталышын сакталбагандыгын тастыктаган объекттерди сүрөткө тартуу, видео жазуу, маектин аңгемелешүүнүн даттануунун аудио жазуусу, жазуу жүзүндөгү даттануулар, эксиздер жана башкалар. Бул иш-аракеттердин бардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлүп, бийлик органдарынын ишмердүүлүгүн жөнгө салууга салым кошуусу зарыл. Тема боюнча суроолор. Коомдук мониторинг деген эмне? Демократиялык мамлекеттин негизги милдети эмнеде? Коомдук мониторинг кандай жол менен ишке ашат? Жарандык көзөмөл деген эмне? Жарандык көзөмөлдүн субъектисине эмнелер кирет? Жарандык көзөмөлдүн критерийлери болуп эмнелер эсептелинет?